15-бөлүм. Ошондо Одейттин уулу Азарияга Кудайдын руху түштү. Ал Асанын алдынан чыгып мындай деди: Аса, Жүйүт менен Бенжамин эле, мени уккула. Силер Теңир менен болсоңор, ал силер менен болот. Эгерде силер аны издесеңер, аны табасыңар. Эгерде силер аны таштасаңар, ал силерди таштайт. Ысрайылдын чыныгы Кудайсыз, үйрөтүүчү, ыйык кызмат кылуучусуз жана мыйзамсыз жашаган күндөрү көп болгон. Бирок ал эл кысталып кыйналганда, Ысрайылдын Кудай Теңирине кайрылып, аны издегенде, ал ага өзүн ачып берген. Ошол учурларда кире турганга да, чыга турганга да тынчтык болгон эмес. Анткени жер жүзүндөгү баардык элдер чоң дүрбөлөңгө түшкөн. Бир эл менен, бир шаар менен согушкан. Анткени Кудай алардын башына ар кандай мүшкүл түшүрүп, дүрбөлөңгө салган. Бирок силер кайраттангыла, ындыныңарды өчүрбөгүлө, анткени кылган иштериңер үчүн сыйлык аласыңар. Аса бул сөздөрдү жана пайгамбар Одейттин уулунун пайгамбарчылыгын укканда кайраттанып, Жүйүт менен Бенжаминдин бүт жеринен, Эпрайым тоосундагы өзү басып алган шаарлардан бутпарастардын жийиркеништерин жок кылып, Теңир үйүнүн алдында турган курмандык чалынуучу жайды калыбына келтирди. Жүйүт менен Бенжамин элин жана алардын арасында жашап жаткан Эпрайымдын, Менашенин, Шимондун тукумун чогултту. Анткени Кудай Теңир аны менен экенин көргөн ысрайылдыктардын көбү ал тарапка өтүп кетишти. Асанын патшачылык кылганына 15 жыл 3 ай болгондо алар Иерусалимге чогулушту. Ошол күнү алар олжолоп келген малдардан, бодо малдан 700, майда малдан 7000 Теңирге арнап курмандыкка чалышты. Алар ата-бабаларыбыздын Кудай Теңирин чын жүрөктөн, жан дилибиз менен издейбиз деп келишим түзүштү. Ал эми Ысрайылдын Кудай Теңирин ким издебесе, ал кичине болобу, чоң болобу, эркек болобу, аял болобу өлүшү керек. Алар сурнайлар менен мүйүздөрдүн жаңырыгы астында кыйкырып, Теңирге ант беришти. Бул антка баардык жүйүттөр сүйүнүштү. Анткени алар Кудайга чын жүрөгүнөн ант беришкендиктен, Кудайды ынта коюп издешкендиктен ал өзүн ачып берди. Теңир аларга баардык тараптан бейпилдик берди. Аса падыша өз энеси Мааханы Ашейра бурканын жасап алган үчүн ханышалыктан ажыратты. Аса падыша анын жасаган жыгач бурканын талкалап, майда бөлүктөргө бөлүп, Кидрон өрөөнүндө өрттөп жиберди. Ысрайылдагы бийик жердеги бутканалар жок кылынган жок. Бирок Аса өмүрүнүн акырына чейин жүрөгүн толугу менен Теңирге арнаган. Ал атасы арнаган тартууларды, өзүнүн тартууларын, алтын, күмүш, асыл идиштерди Кудайдын үйүнө алып кирди. Аса падышачылык кылган 35 жылдын ичинде эч согуш болгон жок.